Анан кийин Фираундан сыйкырчылар сурады. Биз эгерде үстөмдүү болуп кала турган болсо, бизге бериле турган сыйлык эмне деди. Бизге бериле турган сыйлык эмне деди. Ал айтты, силерге бериле турган сыйлык акча тиякта турсун, силер менин эң жакындарымдан болосуңар. Өзгөчө кеңешчилеринден, жардамчыларымдан, мукаррабин, ушуларымдан болосуңар деп, Фираун аларды үмүттөндүрдү. Кудум ушундай эле туугандар, бүгүнкү күндө дагы булардын ниети деле ошол акча үчүн болчу. Ошон үчүн алардыкы ишке ашпай турган эле. Анан кийин бардыгы майданга келди. Муса алейхиссалам, Харун алейхиссалам келди. Бул жактан бул жолу 70 миңби, 80 миңби, алардыкы дагы таяк. Бирден арканы бар, кесилген аркандары бар, кесилген таяктары бар. Муса алейхиссаламга да таяк, алардыкы дагы таяк. Келди да кали я Муса, алар айтты: "Эй Муса, имма ан тулқия ва имма ан накуна аввала ман алqa." Биринчи, мүмкүн же сен таштайсың таягыңды, же биз биринчи таштоочулардан болойлу деп, бирок Муса алейхиссаламга адеп менен мамиле кылды бул сыйкырчылар. Карады дагы адеп менен мамиле кылды. Муса алейхиссалам айтты: "Жок" деди. Кала бал алqu. Силер таштагыла таягыңарды деп. Фаида хибалухум ва асиюхум юхайялу илейхи мин сихрихим аннаха тас'a. Адамдардын бардыгы көрүп турат. Майданга чыкты. Муса алейхиссалам бул тарапта, сыйкырчылар бул тарапта, бардыгы менен. Бардыгы булар өздөрүнүн хибалухум ва асиюхум таяктары менен аркандарын таштаганда, Муса алейхиссаламга ушундай түйүлдү, сойлоп жүрүп кетип барган жылаандай болупчу. Булар адамдардын көзүн боёй тургандар да. Акыйкатта алар жылан болбойт, билесизби? Гипнозия сыйкырчылардыкычы, ал акыйкатта эмес, адамдын көзүн да боёйт булар. Бардым, поле толуп кетти го жыланга. 80 миң таштаганда 160 миң жыланды элестетип көрүңүз. Муса алейхиссаламга эмне болду? Фаужаса фи нафсихи хифата Муса. Муса алейхиссалам жүрөгүнөн коркунуч сезип калды. Эмне коркунуч сезип? Корккондон, алардын жыландарынан корккон жок. Муса алейхиссалам корккондон, ал Муса алейхиссаламды ташса бул дагы жыланга айланат да. Бирок эл кантип айырмасын билет. Бунун жыланы акыйкат, бунун жыланы сыйкыр, бунун жыланы мужиза, булардыкы туура эмес экен. Буну кантип билет? Ошон үчүн жүрөгүнө коркуу сезими пайда келип калды. Алла Таала айтты: "Кулна ла тахаф." Эй Муса, сен коркпо. Иннака антал а'ла. Сага убада берип койлу, сен үстөмдүсүн. Сен жогорусуң, сен коркпогун. Ва алqi ма фи яминик. Колуңдагыны таштагын деди. Талқафу ма санау. Таштаганда эле алардын жасагандардын бардыгын жутуп салды заболоо. Аждар болду, жөн дегенде эле баягы жыландар чекеден бирден очередь менен кире берди да мына. Бардыгын бир жутуп салды. Кайду сахир, иннама санау кайду сахир. Бул кылгандары сыйкырчынын айламалы ушундай гана болот. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Сыйкырчы эч качан ийгиликке жетпейт, кайда барса дагы. Мынак Алла субханаху ва тааланын Кур'ани Карими. Бүгүнкү күндө да сыйкырчылар бар. Сыйкырлап, адамдын баштарын ушундай бурмалап, көз боемолдук кылып акча тапкан, бирөөнү уруштурган, үй бүлөнү ажыраткан, бирөөнү кураткан, черный магия деген о сыйкырдын бир чекеси эле. Ушулардын бардыгы арам туугандар биздин динибизде. Кайда барбасын бул. Вала юфлиху сахиру хайсу ата. Бу кыямат күнгө чейинки чечим. Сыйкырчы кайда гана барбасын, ийгиликке жетпейт. Бул эч качан бактылуу болбойт. Эртеби кеч утурумдук бүгүн акча табышы мүмкүн, бирок билип коюңуз туган, куруп кетет бул. Дүйнөсү дагы курuyт, ахирети дагы куруп кетет бул. Ма жи'тум бихи сихр. Силердин алып келген бул сыйкырыңар. Инналлах саюбтилу. Алла Тааланын бардыгын жокко чыгарат жакында. Азыр эле жокко чыгарат. Инналлах ла юслиху амала муфсидин. Бузукулардын амалын эч качан Алла субханаху ва таала оңдобойт деп Кур'ани Каримде мынандай кабар берген туганда.
Ошентип бардыгын ошол жерде эле бунун Муса алейхиссаламдын жыланы бардыгын жутуп алат. Ошондо анан фаулкия сахарату суджадан калу аманна би рабби Харуна ва Муса. Алар эмне деди? Калу аманна би раббил аламин, Рабби Муса ва Харун. Ошол жерде эле сыйкырчылардын бардыгы саждага жыгылды да. Бардыгы саждага жыгылды дагы айтты: "Биз ыйман келтирдик. Бүткүл ааламдын Роббисине ыйман келтирдик." деп кошумча дагы Рабби Муса ва Харун. Себеп деген ал Фираун деле Роббим деп жүргөн да. Ошон үчүн Фираун билип алсын, сени саңа эмес, Муса менен Харундун Роббисине ыйман келтирдик деп койду. Саждага жыгылды, субханалла булар. Саждага жыгылды, себеп деген акыйкатты көрдү. Алар билди, Муса пайгамбардыкы бул сыйкыр эмес, көз боей турган нерсе эмес, бунуку жалган эмес, бул ойдон токулган нерсе эмес, бул жараткан Алланын тарабынан келген бир мужиза, пайгамбарчылыкты далилдей турган, акыйкатты көрсөтө турган бир мужиза деп алар мунун бардыгын сезди дагы билип, ушул жерден анан ыйман келтиришти тугандар. Бардыгы саждага жыгылды. Саждага жыгылганда дагы жөнөкөй болгон жокко. Алар саждага жыгылды. Саид ибн Жубайр, Икрама рахматуллах алейхима. Булар айтышат мындай дейт: "Ламма сажада сахара раау маназилахум ва кусурахум фил жанна тахайян лахум." Качан булар сажда кылганда, бу дүйнөдө туруп Алла Таала бейиштин пардасын ачканда, ар бири өзүнүн касырларын, бейиштеги жайларын даярланган, ошолорду көрүштү дейт да булар. Сажда кылды Алла Тааланын тарабынан дагы, көрбөйсүзбү? Bir саждага болсо, буга чейин сажда кылган эмес Аллага. Bir сажда кылды, ошонун берекесинен Алла Таала бу дүйнөдө туруп ушул жерде Фираунду укпай, болсо Фираун кандай залым эле, Фираун кандай деген кордукту көрсөткөн эле, кандай деген адам эле бул. Ошого карабастан булар сажда кылышты. Жүрөгүнө ыйман келди. Ыйман келгенде өлүмдөн коркпойт экен. Аларды билет, өздөрү өлө турганын билет. Анткени Фираун айткан: "Эмне силер ыйман келтирдиңерби? Менен уруксат албай эле. Кандай акыңар бар ыйман келтиргенде? Эми угуп алгыла. Мен силерди ушундай азаптайм. Кандай кылып азаптайм дейт? Силердин колуңарды, бутуңарды кайчылаш кылып туруп азаптайм" деп. Себеп Фираун кескенде оң колун кесет эле, сол бутун кесет эле. Кайчылаш кылып коет эле да. Ушундай кылып азаптайт эле бул. Мен силерди деди, даргага асам деди. Мен силерди курманын дарактыга ошого асам деди. Мен силерди мык менен азаптайм деди. Путу колуңарды кесем деди. Ошо кылат эле. Ошону кылды. Бирок ушуну карабастан туруп мына сыйкырчылардын бардыгы ыйман келтирди. Ыйман жүрөккө келе турган болсо туган, bunday залымды, зулумду аны коркута албайт да. Себеп ахирет бар экенин, бейиш бар экенин ыйман келтиргендиктен Алла Таала дагы буларга ушундай сыйын көрсөтүп койду. Эмне кылды? Сажда кылышты. Раау маназилахум, өздөрүнүн жайларын бейиштен көрүштү. Ва кусурахум фил жанна, кан сарайларындагы бейиштен көрүштү дейт мына айтып турган. Алымдар айтат: "Эрте менен эле кафыр эле. Түштөн кийин ыйманды бол бейиштен жай алды" дейт мына. Аллахым ыйман берем дей турган болсо мынандай экен тугандар. Ошонун арасынан мүмкүн 70ке чыккан аксакал деле болсо керек. Өмүр бою сыйкырчылык кылып, өмүр бою. Мына эрте менен сыйкырлардын катарында чыкты, андайлардын тортосунда. Бирок түштөн кийин Алла Таала ыйман бере турган болсо, бир паста ыйман берип койду. Булардын бардыгы ыйман келтиришти. Кала Фираун айтат: "Хамантум лаху кабла ан адана лакум." Эмне, мен силерге уруксат бербей эле андан алдын эле силер ыйман келтирип алдыңарбы депчи. Кийин бул касам ичкен да мындай депчи. Эми билдим дейт Фираун. Эми билдим дейт. Көрсө Муса силердин чоңуңар турбайбы? Силерди сыйкырга үйрөткөн дейт. Мына Фираун: "Иннаху лакабирукум аллади алламакум ас-сихр." Силерге сыйкырчылыкты үйрөткөн силердин чоңуңар ушу турбайбы дейт. Эми угуп алгыла дейт. "Фалауқатти'анна айдиякум ва аржулакум мин хилаф ва ласаллибаннакум фи жузу'ин нахл ва латa'ламун айюна ашадду адаба ва абqa." Эми мен силердин колуңарды, путуңарды кайчылаш кылып кесемин, жана курма дарагынын бутактарына асамын деди да. Курма дарактардын бутактарын асамын. Анан не деди? Жана силер билип аласыңар сөзсүз. Биздин кимибиздин азабы катыгыраак экенин. Биздин кимибиздин азабы катыгыраак экенин эми билип аласыңар. Жана узагыраак экенин билип аласыңар деп. Сыйкырчылар эмне деди дебейсизби?
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Biz seni hiç kaçan üstünlükке bermeybiz. Bizge alıp kelgen açık ayıkın mucizalarda alıp kelgen kişiye karaganda jana bizdi jaratkan zatqa karaganda эми кылар ишин кыла бер dedi de. Sen aytып атасың кесем кесе бер. Асам деп атасың аса бер. Азаптайым деп атасың азаптай бер. Өлтүрөм деп атасың өлтүрө бер. Sen ne çıkarsan dedi. Fakdi ma anta qad. Emne çeçim çıkarsan kıla ver seni kim koydu atar. Kıla ver. İnnema taqdi hadihil hayatid dunya. Sen köp bolsa bu dünya yaşoosunda gana oşu çeçimini çıkart dedi. Bir ahirette eşteke kıla albaysın. İnna amanna bi rabbina. Biz iman keltirdik. Rabbimizga liyaghfira lana khatayana. Bizi günahlarımızı geçiriş için iman keltirdik deydi. Ve ma akrahtana alayhi min as-sihr. Jana sen bizni majburlaytenen sıyqırlığa oşol amalımızды geçiriş için biz Allah Taalaga iman keltirdik. Vallahu hayru ve abqa. Allah subhanahu wa taala en yaxşı sowaptарды berүүчү жана sowaptары түбөлүктүү, өзү дагы түбөлүктүү. Innahuma ya'ti rabbahum mujriman. Kim Rabbısına günahkor bolup kele turgan bolsa, bilip alsın al. Fa inna lahu jahannam. Al üçün dozok durat. La yamutu fiha wa la yahya. Al jede ölüm dagı, жашоо да болбойт. Түбөлүктүү калат дейт мынакей. Агайын мусулман бер тургандар, мынакей Firavun менен Musa aleyhissalamдын кармашуусу bu bizge ülgü, bizge savak. Hakikatta men Allah subhanahu wa ta'ala bari bir jardamı bir. Bari bir bolot. Akça kimdiki ketdi? Firavundaki ketdi. Kim dayardık gördü? Firavundaki. Bu jerde ekoli musulman bolçu. Musa aleyhissalam men Harun aleyhissalam ne musulman ele. Kalgandары бардығы kafir ele. Kanda oşol jerdegi görgөндөр, bu sıyqırçılar ile iman keltirgen uşunça. Görgöndörü kança iman keltirdi bardығы. Бирок Musa Firavundun azabын bilip turup dagı, andan korkpoy turup, ankeni bulardын gözüne beiş dagı, dozok dagı görünüp kaldı. Эгерде бүгүн Firavundun dozoguna çıdasak, ertege Allah Taala'nın beyişi var. Эгерде бүгүн Firavundun beyişi olsa, ertege Allah'ın dozogu var degen söz. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala barыбызга Qur'an-ı Kerim'den ayattарын, nurların nasip kılıp, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de bizge eskerti berip atat. Kim gana olbosun, biligine, baylığına, hükümetine, küçüne tayanbay, anan görek uçurdagı paygambardын артынан erçise oşol baktılуу деген çeçimdi uğuzuş üçün.